мен нарынга келгенде. Университетти бүткөндөн кийин шаардын кесиптеринде иштеп калсам деген тилегимден эч нерсе чыккан жок. Жада калса корректорлукка да алышпады. 1-2 күндөй бозала боло түшүп жазылдым да дипломду чөнтөккө урган бойдон кайдасыңнарын деп киндик кан тамган жерге жөнөп кеттим. Облустук редакцияга эртеси келдим. Короонун күн түшкөн бетинде 4-5 киши чылым чегип турган экен. Салам айткыча болбой эле чачын чалкасынан таштап койгон, мурдунун жылгасынан көк тамыры көрүнгөн, тунук көз айнекчен кызгылт сары киши тобунан озунуп, сөөмөй менен мени мээлеп ыкшып кое берди. Тетигине мени карасаңар телтейип темир тагынып келатканын деп. Күлө турган эчтеке таппай, эми таап алгансып, жанындагылардын да жагы жалжая берди. Көз айнекчен сары, ошол шаардын майда чымындууларына кадыресе таасири бар. Өзү да аңгеме-саңгеме жаза коюп, обул кесипке тынбай жарыялай калып жүргөн, парт-школду бүтүрүп, аспирантурада окуп жаткан, нарындыктар үчүн бир топ эле билимдүү деп эсептелген баш редактордун орун басары Асанкадыр Эсенканов эле. Ал менин жакамдагы университеттин ызына чоңуна күлүп жатыптыр. Шылдыңды унчукпай көтөрүп, Дүйшөнбай Мусаевди сурадым. Обкомдун саясий агартуу үйүндөгү жыйналышта жүргөндүгүн айтышты. Мен айтты деп иштей бер. Мен барганда жыйындан жаңы эле тарап чыгып келаткан экен. Ошол кезде өңчөй чоңдор гана кие турган адеми шляпачан, кара сур плащ, чарчы бойлуу ак саргыл кишинин маңдайында турдум. Эмнегедир ушул адам канчалык жыштай кийинип алса дагы менин көзүмө чогулуш үчүн эле атайлап бирөө зордоп кийгизгенсип, кийгенде да өзүнүкүн эмес, бөлөк бирөөнүкүн кийип алгансып, муун табайланган галстуктан бошоно албай жаткансып сезилип кетти. Анан күтүлбөгөн жерден иттин каргысындай болгон энең дурайындык деди да, мойнундагы галстугун ой боюна койбой чечип алып чөнтөгүнө урду. Анан мени тиктеп, жол болсун баатыр деди. Сизде орун болсо ишке орношоюн дедим эле дедим. Ромбигиң бар турбайбы? Ромбигиң бурамабы же төөнөгүчпү деди жакамдагы значогумду суктануу менен карап. Бурама дедим. Мыктысын беришкен экен, мыкты бүткөнсүң го деди. Анан ким жиберди деп кошумчалады. Эч ким жиберген жок, өзүм келдим. Фамилияң ким? Дүйшеев. Дегеле, жаман иттин аты бөрү басар. Собмин Дүйшеевдин бирдемелеринен болсоң, темсилеп мага келет белең. Түз эле обкомдун түшө калбайт белең. Баса көк жалдардын баары шаарда калчу эле. Эмне үчүн шаарда калган жоксуң? Деди. Таанышым жок, эч ким албай койду дедим. Эч ким албаса мен алам, бар. Сагын Жуматаев деген ответ секретарь бар. Ошого барып мен айтты деп приказ чыгартып, иштей бер деп басып кетти. Бул эмне деген киши? Ошентип ишке баш отум менен кирип тытынып макала жазып, басмакананын кара боек сиңген үстөлүндө үргүлөп кесип чыгарып, редакциянын турмушуна билинбей аралашып кеттим. Ички иштерибиздин баары эле редактордун 2 орун басарлары аркылуу бүткөндүктөн Дүйшөнбай Мусаев деген кандай киши экенин, ким деген киши экенин билүүгө такыр эле буямам келбей жүрдү. Анан калса качан көрсөң эле ак волгасын алкынтып, обком аполдомоч кылып койду деп эле аягы сай таппай турчу. Кокус командировкасы түгөй түшсө, же редакцияны сагынып калабы, же карамагындагы канча киши барынын эсеп кысабын алып коеюн дейби, түтөктөтүп эле планерка өткөрүп жатып калчу. Анын ким экендиги ошондо чындап билинер эле. Биринчи чогулуш же катындын каты. Мусаев планерканы дегенде өзү төрдөн орун алып, эки тарабына 2 орун басарын, жанына жооптуу катчысын жайгаштырып алып, анан корректорларды, айнекей кармаса маш бюродогу машинисткалар менен уборщица катындардан бери жыйып келип өтөрүдө. Бир жолу, жолдоштор, маселе өтө опурталдуу. Республиканын атактуу чабаны, жүзүнө 198тен төлө алган Совет Сакыбаевдин катынан кат түштү деп сөзүн баштады да, көбүрөөк окуп келатып эле, оңбогон катын өзү чабандын катыны болуп туруп, орусча жазган эмнеси катты? Ме түшүндүрүп берчи деп жооптуу секретарга сунду. Кат чын эле орусча жазылыптыр. Анда Дүйшеев деген кабарчыңар келип, биздин төлдүн 4 жылдык орточо көрсөткүчүн төмөндөтүп кеситке жазган, фактыны искажать эткен. Ошон үчүн кабарчыга чара көрүңүздү сурайбыз деген мааниде экен. Агесте чабандар кутуруп, Совет өкмөтүнө кудайдын балдарындай эркелеп, түдөгөн түкүрүктөрү жерге түшпөй, айткан дегендери эки болбой турган чагы. Аты жөнүм аталары менен ошол кесиптин эрежеси боюнча ордумдан турдум.
Мен Сакыбаевдин короосуна барбаганымды, редакциянын тапшырмасы боюнча Кочкор райкомунун биринчи секретары, социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаровго кирип, анын макаласын уюштуруп келгенимди, Сакыбаевдин катына айткан шифраларды биринчинин өзүнөн, анын Москваны труд деген гезитине даярдатып жаткан макаласынын бир копиясынан алганымды, ал боюнча далилдерим да бар экенин айткан сөздөрүм суу кечпей калды. Мусаев омуроолоп кирди. Мойнуң ал деди. Албайм дедим. Эй, бул жөн кат эмес, катындын каты. Анын үстүнө орусча жазылган кат. Мойнуң алгын деди. Албайм дедим. Азыр эле алдырабыз деди да, жооптуу секретарга жаз, тезинен сөгүш жаса сал деди. Жооптуу катчы сөгүш жазчу книгасын такай өзү менен ала жүрчү эле барактай садып. А мунун сөгүшү бар экен, жакында эле бериппиз деп шаабай суу түштү. Дагы бирди жаз деди Мусаев. Законго ылайык келбейт го деп кетенчик деди жооптуу катчы. Законго келет, эки сөгүштү катары менен жаз, эсине жакшылап келсин. Анан сөгүш берилди деген кагаз даярдап, мага берип кой. Кочкорго барганда Сакыбаевдин катына берип койгудай болоюн. Маселеси катуу каралды. Ал кабарчы оңбой калды деп айтайын деди да кийинки маселеге өтүп кетти. Планерка бүтүп чыгып баратканыбызда шайлабек кое турчу деп мени токтотуп алып, октябрь майрамы жакындап келатканын билесиңби? Энесин урайын, сөгүшүңдү ошондо алып чыгам деп койду. Чын эле агенттиктеги чоңдор кызматкерлерине берилген сөгүштөрдү майрамдардын алдында алып таштап, майрам өткөндөн кийин кайра сөгүп коюп жата беришчү. Ошондон көп өтпөй Кочкор тараптан келип калган кимдир бирөөнөн Сакыбаевдин бээси эгиз кулун тууганын угуп алып, Кызыктар дүйнөсү деген рубрикага жазып жибердим. Демейдегидей эле планерка өтүп жаткан. Дүйшө, бу сен оңбогурсуң го дейм я деп калды Дүйшөнбай. Колундагы Нарын правдасынын жаңы санын калдайтып ачып алган калыбында. Ал өз кеситин окуганды, өзгөчө өсү жазгандарын окуганды аябай жакшы көрөр эле. Сакыбаевдин катыны, кабарчыңыздын катыгын берип коюңуз Дүйшөнбай Мусаевич деп кат менен сени согуп атса, сен кайра бу менин сүйүп окуган рубрикама анын бээсин мактап жазганың кандай? Болду. Козу шаар менен командировка ал. Сакыбаевдин короосуна барып бир косун жедирип келейин деп чечекей чеч боло түштү редакторумдун. Сейрек таланттарды байкабайт экенсиңер. Дагы бир жолу гезитибиздин адабият бөлүмүн тейлеген Аскарбек Мамбетов деген жигитти тургузду. Сен адабиятта сейрек кездешкен, айылдык чыгаан таланттарды такыр эле байкабайт экенсиң. Көрөлбастыгың деле жоктой көрүндүң эле, билбейм эмне болуп атканыңды. Байкадыңбы, акыркы жылдары Кочкор өрөөнүндө бир жаркын талант пайда болду. Азыр Кочкордун эли бүт эле ошону кеп кылып жүрөт. Эми ал түгөнгүрдүн тилинин тикенин айтпа. Бу нарын чөлкөмүндө нийне кандан кийинки эле ошолбу деп ойлоп калдым. Эл айтып атса ишенбей кое албайт экенсиң да. Ме карап көрчү. Талант уялчаак болот эмеспи, бежера. Мага жолуккандан уялып бирөөлөр аркылуу келди деп угуп, ошондо да өзү дап бере албай, самовар кайнатып жүргөн келинден берип жибериптир деп ак баракка машинкаланган, тултуйган калың кол жазманы Аскарбекке сунду. Кудай кылбасын, анан көп өтпөй эле сандан санга Мусаев деген ат менен ырлар да, тамсилдер да жайнап чыга баштады. Көрсө Мусаев мактаган айылдык акын, Кочкордун бир сапкосунун көп тираштуу гезитинин редактору болуп иштеп жүргөн Дүйшөнбайдын кара чечекей бир тууган иниси экен. Кел башыңды жазып берейин. Дагы бир жолу планеркада олтурабыз. Дүйшөнбайдын кара телефону чырдый түштү. Алды, анан угуп туруп: кайранер. Мени кой, өзүң кандай? Кече өлөсүң десек болбой сого бердиң эле, оңбой калыптырсыңбы? Анан дегил адамдан башкача ичет экенсиң, өлөрү тирилериңе карабай. Акыркысын алба, жан таслим болосуң. Дагы баягыдай парт билетиңди жоготуп ийип, атууга кетесиң деп жакшы эле айттым эле го. Кел эми башыңды жазып берейин деп трубканы койду да бизге облустун прокурору деп койду. Тышка чыкканды эстип алып күлүп атсак, редакциянын алдына кара волга келип токтоп, ичинен жакасына прокурордун петлицасын тагынган салык курсак, узун бойлуу, жоон кара киши айткан саламыбызга алиге албай кирип кетти. Баш жазганы баратасың да деп ойлодук. Кимибиз мурда салам берер экенбиз? Мусаев ушагайым болуп кетеби, сөз болуп кетеби деп такыр сактанчу эмес. Дейм дегенин деп, айтам дегенин айта берчү. Күндөгүдөй обком тарапка кеткен. Келип эле планеркага чакырды да, жанагы жем баштыкка окшогон кара немеңер бар экен. Салам береби десем, тим эле Кытай сүт корундай кырданат. Мен да салам бербей кырданып атам. Кимибиз мурда салам берер экенбиз деп калды.
Kim деп сурап жиберишти орун басарлары. Жанагы шаардын биринчисичи деди. Тергеп айтып, үнсүз иштебей туруп калышты. Ал кезде Кудай кылбасын. Партиянын арааны жүрүп турган кез. Нарын шаар көмүнүн биринчи секретары Жуман Акималиевдин арааны андан 2 эсе жүрүп, анын атын укканда ыйлаган бала сооронуп, Матендин атын укканда эле нарындык чоңдордун сийдиги булут айланып кетчү. Эшикке чыкканда бу Мусайып дегенин өлө албай жүргөн эме го дегендер да болду. Таң калгандар да болду. Жүрө унутуп да калдык. Мусайып унутпаптыр. Дагы бир планеркада өзү баштады. Эй, гезитте ар барбы, чыга берет. Аны кое туруп бери карабайсыңарбы? Баягы немеңер өзү салам берип калыптыр. Болду болбоду менин каяктан келгенимди укса керек деди. Көрсө Мусайып деген Усубалиевдин инилери болот экен дегенди укканбы? Шааркомдун биринчи секретары ага өзү салам берген экен. Билгениңерди кылып алгыла. Көп өтпөй отпускага чыгып, эс алып келди. Адаттагыдай планеркага кирдик. Үстөлдө маңдай теске 2 орун басары, жанында жооптуу катчысы. Көзүбүзгө редактордун оң жак, сол жагына жыйылып коюлган каттар урунду. Оң тарабындагы каттардын бийиктиги Мусайыптын олтурган бою менен тең болуп турат. Каттарды карап чыктым деп баштады сөзүн. Мына бул менин боюм менен тең болуп турган каттардын баары жалаң Кочкордон, менин родинамдан келген экен. Дүйшөнбай өзү келгенде чыгарып алсын деп атайлап алдыма жыйып койгонуңар көрүнүп турат. Мына ушунун баарын бирин калтырбай чыгартам. Жарабагандарын так өзүңөргө жаратып туруп чыгартам. Билгениңерди кылып алгыла деп кат маселесин бүттү да, жооптуу катчыга кайрылып, мен жокто мына бул экөө кандай иштеди деди. Орун басарлары Мамбеталиев менен Эсенкановду көрсөтүп, жакшы эле деди. Ичи-битчилик кылган жокпу деди. Жок деди Сагын Жуматаев эрдин жаланып. Мамбеталиев Сулайман биринчи орун басары болчу. Бир караганда атактуу кино актер Леоновго түспөлдөшүп кеткен акылдуу киши эле. Ишчи эмес. Эми мунусуна айла жок, чоң философ. Наркта жок Олимпос эмеспи деди Эсенканов жакты жаңсап. Ал эми мына мунун ичпейм деп коюп, шампан көргөзүп койсоң тим эле шампалаңдап түбүнө түшүп кетчү эле деди. Мамбеталиевди карап. Анан дубалды бойлой олтурган бис жака көзүн таштап, карасаңар тигилерди жалаң бир катарга тизилип алышканын жоголуп кетчүдөй деди. Чын эле сүйлөшүп алгансып, редакцияда иштеген ат башчылыктардын баары бир катарга олтуруп калган экенбиз. Анда санда кирип шыбырап турчу элең. Планерканын башталганына 5-10 мүнөттөй болуп калган. Айыл чарба бөлүмүнүн башчысы гана деди. Азыр эле жүргөн дедик. Аңгыча бөлүм башчысы да кирип келип, редактордон кечирим сурап туруп калды. Сени кайсы кара текес сүп кечигип жүрөсүң? Парт взнос төлөйбүз деп кишилер келип калып ошону алып аттым эле. Анда санда кирип бирдемелерди шыбырап турчу элең. Акыркы күндөрү шыбырабай да кеттиң деди. Бөлүм башчысы кара жигит эле кара киши кызарганда кочкул күрөң болуп кетет экен. Аңгыча Мусайыптын телефону чыр дей түштү. Бере албайм деди Мусайып. Билсеңер гезит кызматкерлерин согуш учурунда фронт калган эмес. Бере албайм. Берсем бир көрүшсө катыным бар, ошону берем. Ошого чөп жыйнатып алгыла. Анын үстүнө биз деген обкомдун органы болобуз. А жанагы облисполкомдук деген жасуу жөнүнө формальный нерсе. Биз Матен Сыдыковичке гана баш ийебиз деп телефонду койду да. Облисполкомдун төрагасы Кеңеш Мырзабекович чөпкө киши бергиле деп атат деп койду. Мусайып эреле. Мусайып бизди командировкага чанда эле чыгарбаса шатырап эле өзү жөнөп берчү. Абал катуу, фронттогудай Матен Сыдыкович чөмөлөнү түбүнө түнөгүлө деп атат деп эле чаекти көздөй чапкылап кетчү. Барбай калган учурларынын биринде кадыресе сүрү көргөзүп, басмакананын ичин аралап, кам көрүп жибере тургансып, сектин алабалын сурамжылап, кай бирде биз олтурган кабинеттерге да башпага калчу. Кайрандар, төшөлүп гана иштеп аткан экенсиңер, Өкмөт деген ар бириңерге телефонду ошон үчүн коюп берген. Силер командировкага чыкканда эле мегой деп суутуп туруптурбу? Же СКнын кесиптин кабарчысы болбосоңор, фактыны телефондон алганга каныккыла. Илгери биз деле ошентип, телефондон алып, кааласак үзүктөй очерк, кааласак филетон жазып калем кайрачыбыз. Жанагы Тышыл кызыл көөлүк деген кабарчынын бактысы төшүнө прессада оюп жастырып, алтындын буусуна жалатып алгыла. Дүкөнчүлөрдү каратып туруп сууруп алганда жүрөгү кабынан ыргып кеткендей болсун деп чыгып кетчү. Көрсө ар бири тынбай жүрө берип, талаа түскө жетип көнүп алган неме, командировкага деген акчаны жалгыз өзү эле оор топондоп салчу экен. Колу бошой калса эле жылт берчү. Ал расмий жыйындарга катышканды жактырбаган менен, обул гезиттин башкы редактору катары,
обкомдун мүчөсү катары расмий жыйналыштарга барбай да кое алчу эмес. Матендин кан соргону. Бүйрө деген катуу өттү деп келди. Обкомдун жыйынына катышып келген күндөрдүн биринде Мусаев. Тянь-Шандын маселеси каралып бүтүп, кезек Ат баш районуна жетип калган эле. Матекең адатынча бирөөнүн канын сора баштады. Кудай бетин салбай кал. Соруп атат. Курган неменин сөөгү бир бөлөк, эти бир бөлөк бөлүнүп эле шалактап ажырай баштабадыбы? Аңгыча арт жактан ба деген үн чыкты. Карай калсак Ат башынын кара зоотехниги карагай кулагансып кулап түшүп, башкармасы башынан пар торугу бутунан көтөрүп чыгып баратыптыр. Ошентип бул жолу Ат башынын маселеси каралбай калды деди. Кимиңер биринчи чакырдыңар? Ар бир эле редакцияда жөндөм чыганча болбогон менен башка жагы катуу иштеген. Тагыраак айтканда айламалы менен жан бакканды жакшы көргөн кызматкерлер болбой койбойт. Андайлар адегенде эле башкы редактордун ичи койнуна кирип, жагынып алып жашай берет. Бизде да бар эле андайлар. Кечинде кетип, эртеси келсек баягы жигитибиз бакылдап бөлүм башчысы болуп калыптыр. Сыртта турган элек. Бул кантип бөлүм башчылыкка көтөрүлүп кетти деп аң-таң калып, эсиңер ооп сурай албай турганыңарды сезип жатам, деди Мусаев. Мунуңар тим эле самын таштай тайгаланып, колдон түшө качып, мүлтүлдөп турат экен чиркин. Бутуңдун учу тийип тиелектеле эле ала качып жөнөйт экен. Далайды чалактай чаап, астын үстүн кылган эме адегенде ойлоду окшобойбу? Мусаев дегенде да заматта чалкасынан чабам деп. Бушорду Мусаевдин таманында да тиши бар экенин билди дейсиңерби? Жонун тосо берери менен далысына тырмагымды матырып, айкырасынан сала коюп, төшүнө миндим эле. Даана эр экен. Алдымда жатып жалбарып жиберди. Машинеме бир дөңгөлөк керек баатыр десем, 2 дөңгөлөк таап жетип келди. Анан эч кимдер чакыра электе Аксайдын топосунун килкилдеген итин салып мени үйүнө биринчи чакырганды ушул болду. Кана көзүмдү тике карап айта аласыңарбы? Кимиңер да мен ушинтип үйүңөргө чакыра алдыңар? Ушунусу менен эле бул өзүнүн даяр бөлүм башчы экенин далилдеп салбадыбы деп басып кетти. Укмуш доклад. Дагы бир жолу обкомго кетип, тез эле кайра келди. Жыйналышка чогулдук. Адатынча эч кимди калтырбай жыйнап алгандан кийин сулуу катын гана бир бале кылып ийген жок белеңер деп калды. Машинка басып атат, кесиптин материалдарын деди жооптуу катчы. Анан деле басат, чакыргыла. Скадан көрсөтмө келип атса машинка басып олтурган эмнеси деди. Чакырып келишти. Сулуу катын деген өзүнүн кабыл алма бөлмөсүндөгү бойдок келин эле. Жолдоштор, Скадан көргөзмө келиптир. Брежнев бүгүн доклад окуйт экен. Обком ошон үчүн чакыртыптыр. Тайлуудан таяк калтырбай телевизордун түбүнө олтургузгула. Конторунда телевизору жоктор үйлөрүнөн көрсүн деди. Биз ойлоп мындай бүтүмгө келдик. Элди экиге бөлдүк. Каргартаңдарыбыз Жанызаковтукуна, жашыраактарыңар Мамбеткадыровтукуна барасыңар. Эми Брежневти көрүп олтурганда эле мээңер мындан да мыкты болуп толуп кетмек беле. Кудай толтурбаган мээни Брежневтин доклады толтурмак беле. Арагыңарды алдыртып, этиңерди салдыртып койдук. Ичип алып, ыркырашпай, чыркырашпай, маданияттуу карта ойноп, шаңдуу тарап кеткиле. Обкомдон бирөө жарым сурап калса, ой, укмуш доклад болду. Мындай акылман доклад өмүр уккан эмеспиз деп койгула. Жөнөгүлө, биз да жөнөйлү деп жөнөтүп жиберди. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.